47 кошуу 22 мисалынын мааниси кайсы саногунда туура көрсөтүлгөн? Туура жоопту танда. Негизинен саногунда кошкондо оң жакка карай жылдырабыз, ал эми кемиткенде сол жакка карай жылдырабыз. Бул учурда кошу болгон үчүн анда биз 47ден оң жакка карай 22 сан жылдырабыз. 22 сан кошобуз. Анда бул 47ден баштап бул жакка карай жылабыз. Биринчисинде 47, экинчиси 47, үчүнчүсү 74. Демек биз үчүнчү вариантты алып салабыз. Туура эмес. Кеттик анда биринчи вариантты карап көрөлү. 47ге кошобуз 20-ны, бул 67, андан кийин дагы 2-ни кошсок 69. Ошондо жооп 69-га барабар. А бул туурабы? Ооба, туура. Анткени биз биринчи 20-ны коштук, андан кийин 2-ни коштук. Ошондо жалпы 47ге 22-ни кошконго барабар болуп калды. Чындыгында 47ге 22-ни кошсок 69-га барабар. Бул туура жооп. Экинчисин да карап көрөлү. 47ге 2-ни кошкондо 49, туура. 49га 2-ни кошсок 51. Бул туура 51 чыкты. Бирок биздин жоопко туура келбейт. Анткени 47ге 2 андан кийин 2 болгондо 47ге 4-тү кошконго барабар болуп калды. А биз 22-ни кошушубуз керек. Келгиле дагы бир мисал чыгарып көрөлү. 93-76 мисалынын мааниси кайсы саногунда туура көрсөтүлгөн? Бул жерде кемитүү амалы болгон үчүн биз 93төн баштап солго карай 76 сан жылдырабыз. Демек, бул жерде 93төн артка карай жылдырабыз. 76 сан. Демек, биринчисин карап көрсөк, 93төн кемитебиз 7-ни 86-га барабар, андан дагы 6-ны кемитсек 80. Бул биздин жооп эмес. Анткени биз баары биригип 7, андан кийин 6, 13 сан кемиткенге барабар болуп калды. 93төн 13-тү кемитсек 80. Биз 76-ны кемитишибиз керек. Демек, бул туура эмес. Экинчиси, 93төн 60-ты кемитсек 33, туура. Андан кийин дагы 7-ни кемитсек 26. Демек, биз жалпы 67 сан кемиткен болдук. А биз 76 кемитишибиз керек. Анда бул туура. Анткени 93төн 70-ти кемитсек 23, 23төн 6-ны кемитсек 17. Анда 93төн 70, андан кийин 6, 76 сан кемиткенде 17ге барабар болот. Бул туура жооп. Дагы бир мисал чыгарып көрөлү. 12 кошу 87 мисалынын мааниси кайсы саногунда туура көрсөтүлгөн? Кошу болгон үчүн оң жакка карай 87 сан жылдырабыз. Биринчиси 8, андан кийин 7 кошулду. Жалпы 15 сан кошулду. Биз 87 кошушубуз керек. Бул туура эмес. Кийинкиси 70, андан кийин 8, 78 сан кошулду. Бул да туура эмес. Анткени 87 кошулушу керек. Акыркысы 12ге 80-ди кошсок 92, андан кийин 92ге дагы 7-ни кошсок 99. Ошондо жалпы болуп 87 сан коштук. 12ге 87-ни кошсок 99-га барабар.